eskерткенмин. Канча жолу айттым. Мыйзамды бузгандар бардыгы мыйзам алдында жазаланат деп. Ошого карабастан, мына кечээки эле болгон окуяда криминалитет башын көтөрүп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан атайын операцияларына каршы чыгып, ошол биздин кызматкерлерге ок атып, кол көтөргөндүгү боюнча өзүңүздөр жакшы маалыматты билесиздер. Ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Я еще раз ответственно заявляю и предупреждаю всех тех, которые находились возле криминального авторитета, который был вчера ликвидирован. Предупреждаю и им объявляю о том, что если попытается кто-нибудь поднять голову против общества или начнут организовывать какие-то противозаконные действия, будет наказан согласно закону, будет жестко наказан согласно закону. УКМК. Токмок шаарындагы Кыргыз Республикасынын УКМКнын жаңы имараты капиталдык оңдоодон кийин ачылды. 2023 жылдын 5 октябрында капиталдык оңдоодон кийин Кыргыз Республикасынын УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Токмок шаардык бөлүмүнүн имаратынын расмий ачылышы болуп өттү. Жаңы имарат Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан салтанаттуу ачылды. Аземге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү УКМКнын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы жана атайын кызматтын ардагерлери катышты. Жаңы имарат кызматкерлердин ишмердүүлүгүнө зарыл болгон бардык заманбап шарттар менен камсыздалган. Камчыбек Ташиев кызматкерлерди куттуктап, атайын кызматтын өлкөдөгү бардык бөлүмдөрүнө жетиштүү, шарт түзүү аракети уланаарын белгиледи. Ошондой эле коррупцияга каршы күрөшүү жана уюшкан кылмыштуулукту түп тамырынан жок кылуу тапшырмасын күчөтүүнү эскертти. Аны менен катар УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтон ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу жана мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу боюнча мыйзамдын негизинде тийиштүү чаралар улантылып жатканын белгиледи. Буга 2023 жылдын 4 октябрында УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөткөн Кримтөбөлүк Камчыбек Асанбектин жок кылынганын мисал келтирди. Ошондой эле төрага сөзүн жыйынтыктап жатып, мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн президент Садыр Жапаров тарабынан коюлган тапшырманы жогорку кесипкөйлүк менен аткаруу зарылдыгын баса белгиледи. Урматтуу кызматкерлер, урматтуу ветерандар, мен ушуну белгилеп айтып өтүшүм керек. Акыркы маалдарда биздин мамлекетибизде мына кечээки эле болуп аткан окуяларды айтайын. Кечээ ошол мамлекеттеги канча жолу мен өзүм жеке Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы катары эскерткенмин. Канча жолу айттым. Мыйзамды бузгандар бардыгы мыйзам алдында жазаланат деп. Ошого карабастан, мына кечээки эле болгон окуяда криминалитет башын көтөрүп, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жүргүзүп аткан атайын операцияларына каршы чыгып, ошол биздин кызматкерлерге ок атып, кол көтөргөндүгү боюнча өзүңүздөр жакшы маалыматты билесиздер. Ошонун эсебинен бүгүнкү күндө мамлекетибиздеги ошол коомубузду ушул убакка чейин ар түрдүү маселелер менен кармап жүргөн мыйзамдагы ууру жок кылынды. Муну мен айтып коюшум керек, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары да ошондой болот. Мен ушул жерде официалдуу түрдө ар бир ошол кечээки криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо,
мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Bir криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн. Ошондуктан дагы бир жолу эскертемин. Кимдир бирөө мына ошол авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде каттуу жоопко тартабыз. Эч кандай мыйзам бузуучулукка жол бербейбиз. Биздин урматтуу президентибиз Саныр Кожоевич башында турган саясий команданын бүгүнкү күндө мамлекетибизде тартип орнотууга, мыйзамды орнотуп, мыйзамдуулук менен жашоого толук болгон саясий эрки жетет. Жана биз муну аткарабыз. Эгерде ушул мыйзамга баш ийбестен мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, өздөрүнүн схемаларын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар дагы бир жолу айтып коеюн, мыйзам чегинде жазасын алышат. Я еще раз ответственно заявляю и предупреждаю всех тех, которые находились возле криминального авторитета, который был вчера ликвидирован. Предупреждаю и им объявляю о том, что если попытается кто-нибудь поднять голову против общества или начнут организовывать какие-то противозаконные действия, будет наказан согласно закону, будет жестко наказан согласно закону. Что я предупреждаю, всегда я выполняю. Поэтому, обращаясь к этим криминальным элементам, чтобы они не нарушали закон. Отныне в нашей стране не будет никаких воров в законе, никаких лидеров ОПГ, никаких группировок. Кто собирается создать новые воры, новые лидеров, тех будем наказывать в жесткой форме. Да, мы вспоминаем те годы, когда одни криминальные авторитеты меняли других. Одни криминальные авторитеты уходили, вместо них появлялись другие криминальные авторитеты, которые создавали еще более большие группировки, еще более начали контролировать наше общество. Теперь этого не будет. Теперь новых лидеров, криминальных, лидеров ОПГ, воров в законе и других не будет в нашей стране. Это раз и навсегда пусть запомнит все. А кто попытается, те будет наказано. Наказано. Я по всей своей ответственности, как глава Государственного комитета национальной безопасности, об этом открыто могу обществу сказать.